Yine 25-30 yıldan beri şu yerde yaşayız. Ana Oş pazarı bir yaka geliyor. Hazır cevap vereyim sizge daha. Oş pazarı bir yaka geliyor. Keliniz verin. Жылдыр тетик аксакалды. Oş pazarı bir yaka geliyor. Şu bizdin ritillerge oşa mesut alsa болады. Bola öğret. Жетет, барыңарга жетет. Келиңиz, бер келиңиz. Свет өчөдө Садыр Нургожа. Бер келиңиз. Эмне Digitалбайлы. кыйкырбай жооп берейин. Электр энергиясы эгерде биз азыр 5 жылдын ичинде ушул иштердин баарын жасап алганда, сиз азыр свети жок, илгерки 19-жылымда отурмаксыз. Отурмаксыз ошол жылда. Анткени мына бүт жанагы баягы 50-60-70 жылдардагы курулган Токтогул кесинен баштап Күрүпсай башка бүт бар бир ремонт болгон эмес. Бир ремонт болгон эмес. 50 жыл 24 саат бою күнү түнү дебей иштеп турган. Мен келгенде катастрофический абалга келип калган экен. Анан кокуй кой күнү түнү дебей иштейли деп туруп 4 жылдын ичинде бүт жаңылап бүттүк мына азыр. Бир эле Токтогул кесинен 4 агрегатын жаңылагандан 240 мегаватт үстүнө кошулду. Мына азыр даже свет менен отурганыңыз ошонун эмеси. Күрүпсайды коштук, жана башка кылып отуруп. Анан жаңы бир 28 кес ишке киргиздик. Эгерде мурункудай болуп эле мен эми баягы мурункуларды жамандагандай болбойм, бирок 20-жылдагыдай мен унчукпай отура берсем, моулардын баарын салбасам, анда свет жетип эле отура бермек. Свет жетип, анткени светти баягы завод фабрикалар жок болгондон кийин эптеп кыштын күнү дефицитти жаап коюп, а жайдын күнү эмес ага свет деп коюп эле отура берген. Эгер мен эчтеке курулуштарды, завод фабрикаларды, мектеп, садиктерди салбасам, мен деле ошентип отура берсем болот эле. Азыр мисалы мурда 14 миллиард электр энергия талап кылган болсо, биздин эли журтубуз Кыргызстан азыр 20 миллиардка жетти. 6 миллиард кошулду. Биз улам кууп жетпей келатабыз. Анан мен жакшы эле кеңирип түшүндүрүп айттым окшойт свет боюнча элге. Интервьюларды деле бердим, кайрылууларды деле жасадым. 28-жылдары биз кризистен чыгабыз. Анткени уже салынып аткан 100ге жакын кестерибиз күндөн, шамалдан салып атабыз. Мына күндөн 15 декабрда Кудай буйрса биринчи Кыргызстан тарыхында 120 мегаваттык күндөн электр энергияны балыкчыда ачабыз. Аны беребиз. Кара кечеге кес салып атабыз, тез салып атабыз. То есть тез мына Бишкектеги дейт. Кара кечеге салып атабыз 1200 мегаватт. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Мына ошол 28-жылы бүткөндөн кийин 28-29-жылкы кыштарга эчтеке светиңер өчпөй, ограничение жок беребиз. Биз импорт албай калабыз сырттан. Мына азыр 100 сомдон ашыгыраак сомго алып келип туруп импортту биз. Казакстан, Өзбекстан, Россиядан, Түркмөнстандан элге 1 сом 37 тыйындан берип атабыз. 100 сом 50 тыйындан ала албайсыңар да силер. Туурабы? Ортодогу айырманы мамлекет төлөп атабыз биз. Кой жабалы деп субсидировать этип берип атабыз. Ал айырма мурдатан баштап эле мага чейин эле 30 жылдан бери чогулуп келген. Чогулуп келгенде Неска компаниясына 137 миллиард сом болуп топтолуп калган мен келгенде 20-жылы. Азыр бүт жаап отуруп мына болгону 25 миллиард сом калды. Мына ушундайдын улам импортты азайтып өзүбүздөн чыгарып отуруп мына ушунун баарын жаап келатабыз. Эндиги жылы Неска бир тыйыны карызы калбайт, тескерисинче 27ден баштап кирешеге кире баштайт. Түшүндүңүз, Эми ушунча 30 жыл чыдаганда 35 жыл чыдадыңар да, 5 жылды кошкон акырды. 1-2 жыл чыдап койгула эми. Биз жөн жаккан жокпуз свет боюнча. Анткени свет бул энергетика, бул мамлекеттин, элдин жашоосу. Тиричилик берген, заводдорду, фабрикаларды иштеткен, экономика, өндүрүштү иштеткен бул энергетика. Эң биринчи немебиз, ишибиз энергетика боюнча биз ушунун бардыгын кылып атабыз. Камбарата бир мына башталып атат. Ал 7-8 жылда бүтөт буюрса. 1,5 миллиард доллар алдык. Дагы бир 1,5 миллиард, 2 миллиардтай акча керек, бирок аны да табабыз. Бирок өзүнү менен өзү актайт. Жана кыйкырып атпайбы? Окуй эле окуй, тышкы карызыбыз 2 эсе өсүп кетти. Ма десе 10 эсе өсүп кетсин.
Бирок ал тышкы карыздар ар бири өзүнүн долбооруна жумшалып, кайра 10 жылдан кийинби, 15 жылдан кийинби төлөгөнү келгенде ар бир долбоор өзү төлөп коет. Азыр биз жана сырткы карыздарды, 5 миллиард сырткы карызды баарыбыздын чөнтөгүбүздөн төлөп атабыз. Мурда каяка кеткени белгисиз ал акчалар. Энергетикага кеткенби, же үй салганга кеткенби, же жөн эле кеткен да. Китеп чыгардык, анан билимге жумшадык, анан баланча консультант келди, ал $1 миллион төлөп бердик, ага деп эле 10 миң болуп кеткен. Кумга сиңген суудай болуп кеткен ошонун баары. Мына азыр биз төлөп атабыз. Мындан 20-30 жылдан кийин биздин келечек балдар антип төлөбөйт. Ар бир долбоор өзү төлөйт. Мына темир жол өзүн өзү төлөйт. Тигил камбарата өзүн өзү төлөйт. Мына мусор чыгарган заводду көрдүңөр, мына. Бу дагы декабрда 10-15 күндө ишке беребиз мына. 30 жыл өрттөнүп уш жерде үтөп жаткансыңар мына. Азыр тескерисинче мусор жетпей калды аны неме кылганга. Өзү 1200 машина кылат, а бизде 800 тонна мусор чогултабыз Бишкек. Ал 1200'дү күйгүзөт. Ал жөн эле мусор күйгүзбөйт. Плюс еще 30 мегаватт электроэнергия берет. Мына 15 декабрдан баштап бизге бере баштайт. 1 декабрдан баштап энергия бере баштайт ушу мына. Бул технология. Анан ошон үчүн баягы жанагындай провокаторлорго мына шайлоо келатат, жакында шайлоо болот 30-да. Тыптынч өтөт, эч кандай эме болбойт. Анткени биз жасалма шайлоо өткөрбөйбүз, бирөөнөн чуркабайбыз, күйбөйбүз. Таптаза кылып татынакай өткөрөбүз. Ошондон колдонуп калалы деген күчтөр жанталашып, кокуй Кытай басып кетти. Басып алайын деп келген жок. Ушундай заводдорду куруп атат, жолдорду куруп атат, темир жолду куруп атат. Бизге керек да, аба менен суудай керек да. Биз азыр тупик мамлекетте жашайбыз мына 30 жыл. Не кылышыбыз керек? Өмүр бою үңкүрдө жашагандай жашай берелиби? Темир жол керек. Биз темир жолду бүткөндөн кийин 30-жылы биз дүйнөгө чыгабыз. Кытай экономикалык өзүнчө бир океан болсо, дүйнө жүзү өзүнчө экономикалык океан. Экөөнүн ортосунда турганыбызга сүйүнүшүбүз керек. Мына эми ошон эки океанды бириктиребиз дагы биз 30-жылдан баштап дүйнөлүк экономикага таасир эте баштасак болот. Рычактарыбыз пайда болот биздики, транзиттик рычактар. Ошону туура түшүнөлү. Балдарга, жаштарга айткыла. Малыгестердин пайдасы тийип атабы? Эмнени? Малыгестер бүтөт атпайбы азыр? Малыгестердин кесепетине мына сиз свет менен отурасыз дейм. Анча-мынча ограничение болсо дагы ошолордун кесепетине. Мен айтып атпайм, эгерде 28 ГЭС салбай койсок, 400 канча мегаваттыкты общий болду, 400 мегаватт акыркы 5 жылда, мына 3 жылда дейинчи. Эгерде анын баарын салбай койсок, анда азыр светиңиз жок отурмаксыз кыштын күнү. Анда да ограничение да эмес, биз өчүрүп эле салмакпыз. Жок болду деп эле мисалы. Бирок дагы бир нерсени унутпашыңар керек да. Мисалы азыр импорт алып келип без ограничений бере берсек боло берет. Сиз колдоно бересиз, ütүгүңүздү саясыз, жылуулугуңузду саясыз, светиңизди таң атканча күйгүзүп кое бересиз. Бирок жанагы ортодогу айырма 1 сом 37 тиынден алып атпайсызбы сиз? А биз 3 сом 37 тиынден алып келип атабыз. Эми себестоимость менен берип атат да кошун өлкөлөрдө, бизге бербейт да 1 сом 37 тиынден. Ортосундагы бая чоң айырма мамлекеттин мойнуна минип атат. Ал деле силердин өзүңөрдүн эле чөнтөгүңөрдөн кете турган акча, элдин акчасы ал деле. Бюджеттен төлөйбүз, мен чөнтөгүмөн төлөп бере албайм да. Бюджеттен алабыз. Ошону экономитетел деп атабыз. Импорт азайталы, баягыны кичине үнөмдөп колдонолу дагы 25 миллиард калган акчасынан кутулалы Несканын деп, энергетиктердин карызынан кутулалы. Мына 5 жылда кутулдук биз энергетиктен. 6 жылда десем болот да. 6 жылда мына 26-жылы толук кутулабыз. Болбосо алар банкрот болуп калган, уже катастрофа болуп кала турган мезгилде мен келгенмин 20-жылда. Мен көрүп туруп ош жерден ыйлап жаздагам. Андан бери мына чыгып келатабыз. Эптеп жетти. Эми Садым Нуркожоевич, сиздерге мээлибиздин катышчыларынын атынан бата берип коелу. Бул бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жел көгөрөт дейт, жер көгөрөт дейт. Кудай Таалам сизге ушундай бир рызкыны берип койду, мүмкүнчүлүктү берип койду. Элдин үмүтү, тилегинин баарын Кудайым буйрса аткарылып келатат. Амин. Кудайым сизге бекем ден соолук берсин, узун өмүр берсин, кетпес рызкы берсин, күч кубат бактаалай берсин. Ар дайым элиңиз менен бирге жашооңуз уланып, ар дайым жакшылыктын үстүндө ишиңизге ийгилик болуп, Кудайым колдоп, Кыдыр жолдоп, жакшылыктын үстүндө болуңуз. Кыдырдын батасы тийсин, элиңиздин батасы тийсин, Кудайдын кулагында болуп, жолуңуз ачылып, ак жолуңуз ачылсын. Ар дайым ушу Кудайдын колдоосунда жүрүңүз, жаман көздөн, жаман сөздөн алыс болуңуз. Кудайым сактасын. Жакшылыктын үстүндө, жакшынакай маанайда элибиз агарып көгөрүп, ушундай тынччылык заманда кыргыз элибиз өнүгүп өссүн. Ушул жерден мэрибизге да чоң рахмат айткыбыз келет. Абдан сонун иштерди жасап атат. Абдан кыйналса дагы күн түндө иштеп атат. Айбек инибизге да чоң рахмат айткыбыз келет. Biz da sizlerge ак жол, Кудайым колдосун. Батаңыздан Кудайга болбосун. Түбөлүк президент болуңуз.